Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. БКМ бюджет 01J20 тайпасынын студенти Шарабиджан кызы Айзирек. Манастануу сабагына үй тапшырмасынан кайтарым байланыш. Окутуучу Исраилова Нускайма Абдыганиевна. Үй тапшырманын темасы Жусуп Мамайдын варианты боюнча манасты жазуу иши. Жусуп Мамай айткан манас вариантын жаздыруу үчүн атайын топ түзүлүп, жарым жыл ичинде 110 000 сапыр кагазга түшкөн. 1964-1966 жылдар аралыгында толуктоо максаты менен Жусуп Мамайдын вариантын жазып алуу үчүн экинчи ирет илимий экспедиция жиберилет. Ал эми 1966 жылы Кытайда маданий революция саясаты башталгандан 1966 жылдан 1978 жылдын ноябрь айына чейин Жусуп Мамай саясий куугунтукка туш болот. Манасчы үй жайынан ажыратылат. Борбордон алысыраак болгон Ак Булуң деген айылга көчүрүлөт. Манасчынын оозунан жазылып алынган Манастын 8 урпагынан турган материал Бейжиңге жиберилет. Бул кардуу жылдары Ак Булуңда жатып тим болбостон 1937 жылы атылып кеткен агасы Балбай учурунда айтып берген Манастын урпактары тууралуу баянды Жусуп Мамай өз алдынча кагазга түшүрө баштайт. 1978 жылдын декабрь айында Жусуп Мамай Бейжиң шаарына чакырылып, 3-чү жолу манасчынын вариантын кагазга түшүрүү иши колго алынат. 1964 жылы жазылып алынган материалдардын ичинен Жусуп Мамайдын Семетей бөлүгүнүн кол жазмасы калып, калганы дайынсыз табылбай калат. Кагазга түшүрүү иши 1983 жылга чейин жүргүзүлүп, аягына чыгат. Бул мезгил аралыгында Жусуп Мамайдын 18 томдон жана 200 000ден ашуун сапырдан турган варианты толугу менен кагаз бетине жазылып алынат. 1984 жылы манасчынын варианты боюнча Манас бөлүгү китеп болуп Араб арбинде жарык көрөт. Мындан сырткары Жусуп Мамайдын варианты боюнча Курманбек, Эртөштүк, Багыш, Толтой, Тутан, Жаңыл Мырза, Мамаке Шопок, Көбөк сыяктуу дастандар дагы кагазга түшүрүлүп, жарыкка чыгат.